Казакстандын батышында жайгашкан Актөбө шаарында чукул кырдаалдар министрлиги шаар тургундарына абанын өтө булгангандыгына байланыштуу алардын чөнтөк телефондоруна СМС жөнөтүп, үйдө отурууга үндөдү. Шаардын четиндеги мунай иштетүүчү ишканалардан чыккан смог аймак үчүн көнүмүш нерсе. Бирок бийликтер биринчи жолу мындай чараларды көрүп жатат. Украинанын аскер деңиз күчтөрү НАТОнун Индия океанындагы операциясына катышууда. Украиналык флоттун флагманы Гетман Сагайдачный фрегаты Аден булуңуна бет алып, ал жакта каракчыларга каршы багытталган операцияга катышат. Орусиянын Сочи шаарына акыркы текшерүүгө эл аралык олимпиадалык комитеттин координациялык комиссиясы келет. Сочиде көптөгөн олимпиадалык объектилер курулуп бүтө элек. Бул шаар келерки жылдын февраль айында өтчү олимпиадага даяр эмес деген кооптонууларды жаратууда. Түркмөнстандын борбору Ашкабадта эл аралык китеп жарманкеси өтүп жатат. Өз китептерин Европанын, Борбор Азиянын жана Кошмо Штаттардын басмаканалары тартуулап жатышат. Түркмөнстандан көрсөтүлгөн китептердин көпчүлүгү президент Гурбангулы Бердимухамедовдуку же ага арналган. Казань шаарында Куурчак театрларынын фестивалы өтүп жатат. Спектакльдерди Орусиянын аймактарынан, Белоруссиядан, Франциядан жана Түркиядан келген 16 театралдык труппа тартуулайт.